Мамлекеттик гимндин жаңыруусунда 7-чи жолу кыргызстандык спорт кызматкерлеринин күнүнө мерчемделген салтанаттуу иш-чара башталды. Аталган тармактын кызматкерлерин куттуктап бийлик, эл өкүлдөрү келишти. Ошондой эле президенттин жана премьер-министрдин атынан спорт мамлекет үчүн өтө маанилүү экенин жана кыргыз спортунун кызматкерлерине каалоо тилек айтылган куттуктоо сөздөрү окулду. Спорт кызматкерлерин кесиптик майрамы менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана жеке өзүм атынан куттуктайм. Бүгүн эми Кыргыз Республикасынын Дене, тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнүн майрамдап атабыз. Эми спорт тармагы бул мамлекетибизге чоң аброй алып келе турган тармак. Ушул алдыда көп эл аралык чоң иш-чаралар турат. Дүйнөлүк олимпиада, дүйнөлүк чемпионаттар, дүйнөлүк көчмөндөр оюну. Ошол жерде Кыргыздын намысын көтөрө турган, намысын бийик желбирете турган спортчулар бул эсептелет да. Ошон үчүн биз спорт тармагына өтө кеңири көңүл бөлүшүбүз керек, спорт тармагын колдошубуз керек. Ушул өңүттө биз бүгүн атайын спортчуларыбызды чакырып, жакшы ийгилик көрсөткөн спортчуларыбызды белгилеп, сыйлыктарыбыз менен сыйлап атабыз. Өткөрүлгөн иш-чаранын алкагында өз ишин мыкты аткарган жана ата мекендик спорттун өсүп өнүгүшүнө салымын кошкон дене тарбия жана спорт өкүлдөрүнө спорттун ардагери, спорттун отличниги, жаштар саясатынын отличниги төш белгилери тапшырылды. 9 коргоол боюнча машыктыруучу болуп иштейм. Өзүм бул 9 коргоол экинчи кесибим. Биринчи кесибим дене тарбия мугалими. Дене тарбия мугалими болуп 40 жылдан бери иштейм. Ошол менен кошо 9 коргоол кружогунда ачып иштейм. Физкультурниктердин майрамына карата мага физкультурник отличный деген наам берилди. Мен ыраазымын. Караганда алдымда 66 келгенде. Ошондой эле премьер-министрдин атынан Кадырова Шарипа кол саат алды. Ал эми кыз келиндер күрөшүнүн машыктыруучусу Нурбек Изабеков жана спорт агенттигинин кызматкери Зейнеп Сатаевага ыраазычылык кат тапшырылды. Аны менен катар кыргыз спортунун саясатын туура жүргүзүп, эл аралык спорттук уюмдар менен такай иш алып барган айрым кызматкерлер Улуттук олимпиада комитетинин арда грамотасына ээ болушту. Бүгүнкү күндө кыргыз спортун коомго маалымат, ушу кыргыз спортунда болуп жаткан жаңылыктарды коомго жеткирүү күндөн күнгө оперативдикти, ошондой эле маалыматты убагында таза так жеткирүүнү талап кылат. Биз ошол жумушту колдон келишинче аткарууга аракетибизди кылып келебиз. Дүйнө жүзүндө кандай жаңылыктар болуп атса, ошону кыргыз спорт журналистикасына киргизгенге дагы өз аракетибизди кылып атабыз. Алдыңкы акыркы эле жылдарда болуп жаткан республикалык чемпионаттарды, андан сырткары Азия чемпионаттары Кыргызстанда өтсө, биз ошол иш-чараларды, спорттук иш-чараларды түз эфирде алып берүү, андан сырткары фото, видео, керектүү маалымат менен камсыз кылуу бүгүнкү күндө мен ойлойм жетиштүү. Аталган тармак көптөгөн эмгекти жана убакытты талап кылаарын жана ар дайым көңүлгө муктаж экенин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин кеңешчисинин кызматын өтөп жаткан кыргыз элинин сыймыгы Олимп оюндарынын жеңүүчүсү Каныбек Осмоналиев кыргыз спортунун учурдагы деңгээли тууралуу ой бөлүштү. Эң негизгиси ден соолук дейт. Окуйсуңбу, иштейсиңби, каякта болбосоң дагы ден соолугуң чың болбосо, аптеканы карап отурасың. Ошон үчүн аптеканы карап отурбай, ар бирибиз денебизди чыңдап, ушул спортко дагы аябай чоң көңүл бөлүү менен жапыртырмак биздин спортсмендерге, спортту сүйүүчүлөргө, биздин машыктыруучуларга дагы жардам көрсөтсөк деген ой. Анткени ар бир ата баласын, кызын спорттук залдарга ээрчитип барса, бул мен ойлойм биздин азыркы учурду аябай чоң түшүнүк менен кабыл алган адамдар депчи. Иш-чаранын алкагында майрам ээлерине маданият кызматкерлери тарабынан концерттик программа тартууланды. Маселен, ыр десте менен Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын кызматкерлери куттукташты.
Акыркы 10 жылдыкта атамекендик спорт кадыреси алдыга жылганы белгилүү. Көчүрмөн эмгек, талыкпас мээнет менен спортчуларыбыз дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп, кыргыз тарыхына абройлуу из калтыра турган жыйынтыктарды көрсөттү. Албетте бул чек эмес. Алдыда мамлекет тарабынан тийиштүү колдоо жана сүрөө күчтүү болсо, дагы да жогорку деңгээлдеги көрсөткүчтөр көп болору маалым. Жана Ресенова, Бексултан Мурадилов, СТВ.